Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa amma ba'du. Assalamu alaikum hurmatlı ata-eneler, ağa-eneler, ejeke qarindaşlar. Musulman emne üçün ökünüş gerek. Musulman bu dünyada Құдай Тағаланың разычылығына жеткіре тұрған, тақуалар үшін Құдай Тағала даярдап қойған бейішке себепчі бола тұрған амалды атқара албай қалғандығы үшін өкініш керек. Хатамул Асам деген бір улуу оолия зат болған. Мына ушул кишиден күндөрдүн биринде асыр намазына жамаат менен окууга жетишпей калат. Үйүнө кайтып келип намазды окуп, намаз окуп бүткөндөн кийин көз жаш төгүп ыйлайт. Ыйлаган кезде анан Мадина элинде болгон, Мадина элинде жашагандыктан мадиналыктардан бир канча киши келип, бул улуу оолияга кайрылып минтип айтышат. О оолия, о Хатамул Асам, сизге эмне себепчи болду, эмне түрткү болду, сиз көз жаш төгүп ыйлап жатасыз дегенде, жанагы оолия Хатамул Асам рахматулла алейхи минтип жооп берген экен. Эгер менин балдарымдын бардыгы өлгөндө, бүгүн Мадинанын элинин баары ушул жерде чогулуп, мага көңүл айтмак. Бирок менден бүгүн асыр намазга жетишпедим. Кудай Таала жамаат менен намаз окууга жетишпей калгандыгым үчүн Мадина элинен кээ бир адамдар гана келип мага көңүл айтып жатат, менин акыбалымды сурап жатат деп кайгырган экен. Биз менен сиздер дагы урматтуу мусулман бир туугандарым, мына ушундай калтырып кеткен жакшы иштерибиз үчүн өкүнүшүбүз керек. Бул асыр намазыны жамаат менен жетишпей калды. Канчадаган биздин ага-энелерибиз бар, баамдат намаздары каза болуп жатат. Канча ага-энелерибиз бар, асыр намаздары каза болуп жатат. Канча ага-энелерибиз бар, куптан намаздары каза болуп жатат. Эмне себептен дүйнөгө берилип, кертеден кечке дерим телефон колунда азгырылып, ошол телефон азгырыгы себеп болуп 5 убак намазды жамаат менен окуй албагандар канча, 5 убак намазды такыр окубай койгондордун саны канча. Кудай Таала берип койгон байлыктан пайдаланып, жол курбаган, көпүрө курбаган, бала бакча курбаган, мектеп курбаган, мечит курбаган, медресе курбаган, зекетин бербеген, кайрым садака кылбаган канчадаган ага-энелерибиз бар. Мына ушул ага-энелерибиз дагы биздин оболку алымдарыбыздан өзү үлгү алып, алар кантип кайгырган болсо кайгырышыбыз керек. Анткени эртең аттиң деген күн келет. Аттиң деп өлүм бул алкымга жеткен кезде биз менен сиздер эч нерсе иш кыла албайбыз. Кайра бул дүйнөгө кайталы десек дагы кайтара албайбыз. Мына ошондуктан бул дүйнөдө Кудай Таала мүмкүнчүлүк берип турган кезде байлыгыбыз барыбыз, байлыгыбыз менен өзүбүздүн элибизге, дерибизге, динибизге кызмат кылып, Кудай Тааланын ыраазычылыгына жетели. Байлыгыбыз жокторубуз колубуздан келишинче алардын акында, мусулмандардын акында, элибиздин акында дуа кылалы, жакшы тилектерди кылалы, башчыларыбыздын акында жакшы дуаларды кылалы, намаздарыбызды убакты менен окуйлу, орозолорубузду убакты менен туталы. Кыскасы айтор кандай болбосун, жакшы иштерди калтырбай так даана убакты менен аткаралы. Анткени биз менен сиздер мындай амалдарда бардыгыбыз ыйык Кур'ан-ы Керимден эң биринчи үлгү алышыбыз керек. Ыйык Кур'ан-ы Керимде улуу Аллах Таала бир коом тууралуу, бир жамаат 7 киши тууралуу минтип айткан жери бар. Тавалла ва аюнухум тафизу минад-дами хазанан ан ла яжиду ма юнфикун. Кудай Тааланын жолуна жумшаш үчүн, Кудай Тааланын жолуна сарпташ үчүн, Кудай Тааланын ыраазычылыгына жетиш үчүн эч нерсе таппай, көздөрүдөн жаш агып, кайгырган абалда кайтып кетти деген аят бар. Кудай Тааланын ушундай бир аятка айткан сөзү бар. Биз менен сиздерге алар сыяктуу жумшаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатып, алар ыйлап жатат. Биз менен сиздерге Кудай Таала ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берген адамдарыбыз бар арабызда. Мына ошол колуна бар адамдар ошол жакшы иштерге өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жумшасын, мектеп курсун, медресе курсун, мечит курсун. Айтор кандай жакшы иш боло турган болсо, элибизге, динибизге салым кошо турган, пайдасы жете турган мына ошол иштерди аткарсын. Эртең аттиң деген күн келүүдөн мурун.